Кээ бир кишилер жатып алып мен дарылаган жок, мен ооруган жокмун, менден жөнөлдү деп айтышып атат. Эгер оору болбосо, оорунун козгогучу болсо, бизге кандай кызыкчылык ошол кишини алып барып жаткырып, ошол дарылаганга. Ал кишинин может оорубагандыр, бирок ал кишинин денесинде вирус болгондон кийин, ал чыккандан кийин айлана чөйрөгө өтө кооптуу болуп эсептелет. Бүгүн 5 апрелде өкмөт үйүндө саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов онлайн маалымат жыйын берди. Анда Аксы аймактык ооруканасынан коронавирустан айыгып чыкты делген Гүлзада Сатылганованын билдирүүсү тууралуу суроо узатылды. Эске сала кетсек, Гүлзада Сатылганова деп өзүн тааныштырган аял Жалал Абад облусунун Аксы районунда коронавирустан айыгып чыкты деген 3 жарандын бири менмин. Мен коронавирус менен ооруган эмесмин жана сакайып чыкты деген калп деген видео кайрылуу жасаган. Буга чейин ала букалык тургунда ушундай оюн айткан болчу. Министрдин айтымында мындай жалган маалымат тараткандар жоопко тартылып калышы мүмкүн. Кээ бир адамдар туура эмес маалымат таратып жатат. Мен дары ичкен жокмун деп терс мамилени чакырган. Жалган маалыматты тараткандар жоопко тартылат. Жөн эле адамды обсервацияга же ооруканага жаткырбайбыз. Эгер адамда вирус бар экени аныкталса, аны эл арасына чыгаруу кооптуу болуп саналат. Алар мындай билдирүүлөрдү айткандан мурун ойлонушу керек. Себеби жалган маалымат тараткандарга мыйзам чегинде чара колдонулат. Эгер оорунун белгилери болбосо, бизде ал адамды жаткырып дарылоого кандай кызыкчылык болмок эле. Ал кишиге балким оорунун белгилери байкалган эмес, бирок анын денесинде вирус болгондон кийин сыртка чыгаруу кооптуу болмок. Ал бир нече адамга жуктурушу мүмкүн да. Дары берген эмес же ооруган эмесмин деген сыяктуу коом арасында терс мамиле жараткан туура эмес маалымат үчүн жооп бериши керек дейт министр. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Сабиржан токтосунчу ушу биздин социалдык тармактарда жана мессенджерлерде таралып жаткан жанагындай туура эмес, дал келбеген маалыматтар тарап жаткан биздин жарандарга жооп катары кайрылып атат. Анткени буга чейин мессенджерлерде ушу Аксыдан чыккан бир биздин жаран боюнча дагы ушундай туура эмес маалымат берип элдерге бөлүшкөн. Мындан сырткары дагы айрым бир басма эмелерде маалымат каражаттарында дагы бир маалымат чыккан эле, ошондуп министрлик тарабынан дезинфекция иштеринде жүрүп жатат деген бир дагы туура эмес маалыматтар жүргөндүктөн Сабиржан токтосунчу эгерде ушуну мүмкүн болсо кыргызча дагы айтып берип койсоңуз. Урматтуу мекендештер, бүгүн мындай массалык маалымат каражаттарда терс маалыматтарды берип жаткан, таркатып жаткан кишилер бар. Мен айтар элем, урматтуу ошол кишилерге айтар элем, чакырар элем, мындайды берердин астында бир ойлонуп көрсөңүздөр. Бүгүн эгер ошону туура эмес берсеңиздер, сиз мыйзамдын алдына жооп бересиздер. Атайын мыйзам кабыл алынган, президенттен кол коюлган. Кээ бир кишилер жатып алып мен дарылаган жок, мен ооруган жокмун, менден жөнөлдү деп айтышып атат. Эгер оору болбосо, оорунун козгогучу болсо, бизге кандай кызыкчылык ошол кишини алып барып жаткырып, ошол дарылаганга. Ал кишинин может оорубагандыр, бирок ал кишинин денесинде вирус болгондон кийин, ал чыккандан кийин айлана чөйрөгө өтө кооптуу болуп эсептелет. Ошондуктан биз аларды дарылап чыгаргандан кийин мен дары ичпейм, же болбосо дары берген жок деп терс көрүнүштөрдү айткан, мындайча айтканда жалган нерселерди айтканы бул эмеге сыйбайт дагы. Андан кийин туура эмес маалымат үчүн жооп бериш керек. Ошондуктан айтар элем, урматтуу биздин жарандар, ушундай маалыматты берген астында ойлонуп көрүңүздөр. Экинчиден, мынча мисалы айыл өкмөттөрү айтып атпайбы, министр туура эмес биздин ишти баалабайт деп. Мен андайдан алысмын. Эң бир негизги иштин баарын жасаган бул айыл өкмөттөр. Жер-жерлерде алар ошол дезинфекциялоо иштерин уюштуруп, өздөрүнчө блокпостторду коюп, атайын мындай балдар менен чогуу иштешип, мен өз барып Жалал Абадта 20 күн жүрүп келдим, ошону баарын көрүп келдим. Мен эгер туура эмес айтып, же болбосо силерди унутуп койсом, кечирим сурайм, бирок мен айтып атам, эң негизги жумуштун бары жергиликтүү акимчиликте, анан жергиликтүү айыл өкмөттөрдө, анан биздин врачтарда, андан кийин МЧСтин балдарында, кызматкерлеринде болуп атат. Биз жалпысынан жап батырмак кирсек, бул ооруну тез аранын ичинде жеңүүгө жетишебиз деп ойлойм.